Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров Венгрияга болгон иш сапарынын алкагында Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жолугушуунун алдында премьер-министрдин кеңсесинде кол алышуу жана биргелешип сүрөткө түшүү аземи болуп, андан соң эки өлкөнүн лидерлери сүйлөшүү залына бет алышты. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы эки жактуу күн тартибиндеги маселелердин кеңири чөйрөсү, ошондой эле түрдүү тармактарда өз ара кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан президент Садыр Жапаровду жылуу кабыл алып, эки өлкөнүн ортосундагы туруктуу экономикалык жана саясий кызматташтык, союздаштыктын жана достуктун бекем пайдалуусыз мүмкүн эместигин баса белгиледи. Ал Кыргызстан акыркы жылдары жетишкен алгылыктуу өзгөрүүлөргө жана ийгиликтерге кызыгуу менен көз салып жатканын белгилеп, мамлекет башчысын таасирдүү натыйжалары менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров венгриялык инвестордун демилгелерин ар тараптуу колдоого, аларды коргоого жана долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүүгө даярдыгын билдирди. Жолугушуунун соңунда тараптар Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы мындан ары конструктивдүү кызматташуу, стратегиялык өнөктөштүк жана бир туугандык мамилелерди бекемдөө үчүн биргелешкен күч аракеттерди жумшоого макулдашышты. Ысык-Көл облусундагы курорттук курулуш объектилеринде техникалык коопсуздук сакталбаганы аныкталды. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, күн мурун Ысык-Көл районунун Бостери айылында имарат резорт, Уна резорт салып жаткан эс алуу жайларынын курулушуна жана Чолпон Ата шаарындагы Белладжо эс алуу жайынын салып жаткан Рейбут ЖЧКсына курулуш объектисинде эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздукту сактоо боюнча текшерүү жүргүзүлдү. Натыйжада курулуштагы коопсуздугу боюнча нормативдик документтердин талаптарын так аткарбагандыгы жана курулуш жүрүп жаткан аянтка чоочун адамдардын киргизгендиги үчүн жалпы 600 000 сом айып салынды. Ысык-Көл дубаны боюнча 19-нан 24 майга чейин үй-бүлөнү жана өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо жумалыгын өткөрүү мерчемделген. Анын алкагында Каракол шаарында Ысык-Көл облустук прокуратурасы тарабынан иш-чара уюштурулган. Үй-бүлүк зордук зомбулуктун алдын алуу, өспүрүмдөрдүн коопсуз чөйрөдө тарбияланышын камсыздоого багытталган иш-чарадан кабарчыбыз айтып берет. Кыргызстанда балдарды тарбиялоодо катаал чараларга бөгөт коюу ачык байкалганы менен жалпы жонунан ала келгенде көрсөткүчтөр кооптуу бойдон калууда. Айрым изилдөөлөр көрсөткөндөй, өлкөдөгү балдардын 65% тарбиялоонун катаал чараларына дуушар болушат. Облустук прокуратура тарабынан демилгеленген иш-чара үй-бүлөнү жана балдарды зомбулуктан коргоого багытталды. Облустун Борборулгун Каракол шаарынан баштап баардык шаар райондордо ар бир мектептерде ошол ачык эшиктер өтүп жатат. Ал жерлерде баягы окуучулар, жаш өспүрүмдөр ар бир укук коргоо органдары, мисалы ички иштер органдарына барып, ал жерде өзүнүн баягы ички иштер органдары өзүнүн ишмердүүлүгү менен тааныштырып, ачык эшигин көрсөтүп атышат. Андан сырткары биздин жаза аткаруу кызматына барып, ал жерде баягы соттолгондорду өз көздөрү менен көрүп, кандай жүрүм турум менен жүрүш керек, эркиндик кандай экенин баамдап атышат. 9 субъекти көрсөтүлгөн. Ошол 9 субъекти иш алып барат. Ошо жаш өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоо жана зордук зомбулуктан алыс болуу үчүн. Иш-чарага Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Каракол шаарындагы гуманитардык табигый илимдер факультетинин студенттери катышышты. Зордук зомбулукту алдын алуу менен катар туура кесип тандоо боюнча маалыматтар берилди. Бир жума мурун спорттук иш-чараларды тегерек үстөл өткөрдүк. Лекцияларды өткөрүп атабыз, видео тасмаларын көрсөтүп, ошол зордук зомбулуктан өспүрүмдөрдү, студенттерди кантип сактап калабыз деп. Азыр эми облус прокуратуранын бүгүнкү өткөрүп аткан иш-чарасы өтө актуалдуу. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей мектептерде көбүнчө өзүн өзү өлтүрүү фактылары көп болуп атат.
ошол Иш-чаранын максаты жаштар арасында зомбулук көйгөйлөрү жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу, адам укуктарын урматтоого, тарбиялоого жана зомбулуктун алдын алууга багытталган социалдык ченемдерди бекемдөө болуп саналат. Айзат Анарбекова, Асылбек Касянов, ысыкөл жаңылыктары, Каракол шаары. Адистер жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту аларга болгон көзөмөлдүн жоктугу менен байланыштырууда. Кылмыштуулукка кабылган балдардын көпчүлүгү 14-18 жашка чейинки курактагыларды түзөт. Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун кесепетин тартып калбай анын алдын алуу учурдун талабы болууда. Ал үчүн укук коргоо органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте түзүлгөн атайын борборлордун иш алып баруулары керек. Аны менен бирге мектептердеги социалдык педагогдордун жана жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлордун санын арттыруу зарылдыгы дагы жаралууда. Тоң районундагы өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук, үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу багытында түшүндүрүү иштери жүрдү. Иш-чарага Азиз Алиев атындагы мектеп окуучулары жана ата-энелер катышып, аны Тоң райондук прокуратура уюштурган. Прокуратуранын демилгеси менен райондук мамлекеттик администрациянын жана билим берүү ошондой эле ата-энелердин катышуусунда мугалимдер менен окуучулардын арасында укук бузуулардын, кылмыштардын алдын алуу боюнча профилактикалык иш-чаралар боюнча жеринде атайын жолугушуулар уюштурулду. Мындан сырткары балдар арасында, окуучулар балдар арасында, мугалимдер арасында спорттук иш-чаралар да жүргүзүлдү. Дагы белгилеп кетүүчү жагдай бул мыйзамдардын толук аткарылышы, үй бүлөлүк зомбулук боюнча балдардын укуктары туурасында атайын ата-энелеринин катышуусунда дагы жыйындар болду. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев 18 майда шамалдан жабыркаган Ак Суу районундагы Бозучук айылынын тургундары менен жолукту. Эл өкүлү кырсыктаган айыл элинин көйгөйлөрүн көрүп, акчалай жардам көрсөттү. Айылда жалпы жонунан 20 турак үйлөр, 20дай ашкана сарайлардын чатырларын учурган. Кененирээк жеринен таанышып келген журналисттин сюжетинде. Бозучук айылынын тургуну Индира Сакееванын үйү 18 майда болгон катуу шамалдан чатырлары учуп толук жарабай калды. Айыл тургунунун азыр жамгыр төккөндө үйүнө суу кирип ыңгайсыздыктар жаралууда. Бул үй бүлөнүн мүмкүнчүлүгү чектелген, баласы да бар. Ошол энчилеш айыл боюнча эң көп жабыркаган биздин үй болуп атат. 100% үйдүн бүт чатырын баарын алып кетиптир. Анан жаан жаап, жаандын кесепетинен ылдый карай үйдүн баары суу болуп, үйдүн ичинин баары бүт ит болду. Анан эми эл бар экен, журт бар экен, мына көпчүлүк элдер жардам берип келип, баары колдон буттарын алып, финансовый жагынан дагы, физический жагынан дагы жардам берип атышат. Элге чоң рахмат. Табигаттын кырсыгынан жабыр тарткан айылга жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев келип, жергиликтүүлөр менен жолугуп, жабыр тарткандарга жардам берди. Айылдагы кырсыкка кабылган ар бир үйгө кирип, кабар алды. Элдер кайрылганда мен өзүм бир жумадан ашты ушу көлдө ар бир айылды кыдырып, ошол курулуштар менен бала бакча, мектеп, жол, таза суулар кандай иштер жүрүп атат, ошолор боюнча карап, комиссия менен текшерип көрүп, кандай кемчиликтери бар, кандай жетишкендиктери бар, кай жерде ошол акча каражаты жетпей атат, ошолордун баарын тактап жүрөбүз да. Ошондуктан бүгүн ушул айылдын тургундары кайрылгандыктан бул айылга келип, ушул мына чогулуш өткөрүп, эл менен жакшы баягы суроо жооп кылып, жакшы эме болду да, жолугушуу болду. Эми мына азыр ошол үйлөрдү барып көрүп, өз көзүбүз менен кандай, ким жардам берет. Мен да өзүмдүн колуман келишинче жардамымды берип, ушул жерде ошол үй бүлөнүн баягы ДЦП балдары да бар экен, өздөрү жаш экен, эми кыйналып турган кишилерге действительно жардам беришибиз керек. Мамлекет тарабы мен жардам бергенде эчтекеге жетпейт. Айылдыктар жардам бергенде эчтекеге жетпейт. Анткени мамлекет тарабынан дагы ар бир райондорубузда, ар бир айылдарыбызда бир эле Ак Суу районунда эмес, Түптө, Караколдо, Түп районунда, Ак Суу районунда, Жети Өгүз, Тоң, ошол райондорубуздан көп бүгүн чыгымга учурап калышты да. Ошолордун бардыгына эми мамлекетибиз дагы, кабинет министринин төрагасы бардыгыбыз ойлонуп, алар дагы ойлонуш керек, кандай жардамыбызды берип, баягы толук
бүтүрбөсөк дагы кол кабыш кылып жардамыбызды берип кайра калыбына кетиришибиз керек. Акылбек Түмөнбаев мына бүгүн өзүн келип бизге дагы жардам берип өзүнүн салымын кошуп кетип атат. Чоң рахмат. МЧС келип кетти, бирок үй страхование болбогонго үй страхование болбогон кесепетине мына эч кандай МЧС жардам бере албайт экен. Бийик тоолуу аймакта жайгашкан кыштакта 18 майда шамалдан жалпы 20дай турак үйлөр, 20дан ашык ашкана сарайлардын чатырлары жарабай калган. Азыр тиешелүү органдардан комиссия түзүлүп, чыгымдар такталууда. Айлыбызга кичине кырсык болуп калды. Ушу жогоруда өрт турган үйдөй болуп, эң орчундусу ушул үй болуп атат. Мындан сырткары сарай да, навес, сарай, ашкана, ошонун баары жабыркады. Общий 40 үй бүлө деп неметтик, үй жабыркады сарай менен кошкондочу. Анын ичинде тиги кашарлар да бар. Андан сырткары ошо бир 6-7 үй камсыздандырылыптыр. Бүгүн аларга МЧС келип кыдырып атат. Ошо бул үйлөр ошо камсыздандырылбай калган үйлөр экен. Эл баягы маалымат жетпегендиктен, түшүнбөгөндүктөн карапайым элибизде ошол. Тиги общий бир 2 миллионго жакын чыгым деп эсептеп чыктык биз. Эл өкүлү айылдан алыс жайгашкан Энчилеш лесхозундагы жабыр тарткан малчылардын да сарайларында болду. Көбүнесе алардын боз үйлөрү жарабай калган. Аларга да өзүнүн жеке үй бүлөлүк каражатынан акчалай жардам көрсөттү. Айылдын тургундарына көптөгөн жарандарга оор болду. Көптөгөн шейпырлар учурулду, көптөгөн малчылардын баары, боз үйлөрүнүн баары кетти. Ошонун баарына мына бүгүн 20 май күнү Акылбек Түмөнбаев келип, бүт айылдын көйгөйүн көрүп, ар бир үйдү көрүп, ар бирине колунан келген жардамын берип, бизди да ошо мына тоонун башына чейин барып, ар кандай тиги малчыларга дагы жардам берип, көмөгүн көргөзүп кетти. Рахмат, ушундай ишине ийгилик болсун, ден соолугу болсун. Ар дайым ушундай элдин керегине жарап эле элдик болуп жүрө берсин. Иштерине ийгилик. Чоң рахмат. Көпчүлүктүн атынан рахмат. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев ак суу түп эли менен байма-бай жолугуп, эл көйгөйүн угуп, көптөгөн колдоолорду көргөзөт. Ал эми бул аймактарда табигаттын кырсыктары катталганда элге жогорку кеңештин депутаты биринчи келет. Жазгүл Сатаева, Илич Касыйынов, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары, Ак Суу районунан. Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында суу техникаларына чектөөлөр жөнүндө мыйзамды талкууга алган жыйын өттү. Жайкы эс алуу мезгилинде суу техникаларына талаптар, техникалар, зоналар туурасында аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы кийинки материалда айтып берет. Ысык Көлдө эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында суу транспорттарына көзөмөл күчөтүлдү. Мындан ары моторлуу кайыктар жана гидроскутерлер атайын техникалык аймактарда гана иштейт. Ысык Көл району боюнча ушундай 40 аймак аныкталды. Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы жол транспорттук чөйрөсүндөгү контролдоо жана көзөмөлдөө башкармалыгы уюштурган жыйын өтүп, анда көл жээгиндеги суу транспорттарын ижарага берген ишкерлер кабыл алынган жаңы мыйзам жана анын талаптары боюнча түшүндүрмөлөр берилди. Урматтуу биздин суу үстүндө иштетүүчү жарандарыбыз, эми алдыда көрүп атасыздар, сезон башталган алдында турабыз. Ар жылы убакыт өткөн сайын өзгөрүштөр, мыйзамдар күчүнө кирип турат. 2 жылдан бери биз технический зона бөлүп, бул өзү мыйзам боюнча өзүнчө туруш керек да, бул ишкерлер адамдар түшпөгөн жерге технический зона болуш керек. Өзүнүн талаптары бар. Ошону бөлүп, быйылда мынакей 38 эмел бөлдүк. Ысык Көл району боюнча технический зона. Ошол жерден баары бир эл түшпөгөн жерге өздөрү суу транспорт каражаттарын коюп, ошол жактан иш алып барышат да. Комиссиянын чечимине ылайык көлдүн жээги 2 тарабынан 50 метр аралыкта кызыл, сары түстөгү буйлар менен тосулушу керек. Кумдуу аймактар темир үстүндөгү чынжыр же жоон аркан менен тозулат. Устундардын түсү дагы коопсуздуктун белгиси катары кызыл же саргыч болушу шарт. Техникалык аймак таза сакталууга тийиш. Ошондой эле маалымат такталары орнотулуп, анда аймактын чектери жана коопсуздук эрежелери көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын Ысык Көлдүн экологиялык экономикалык тутумун өнүктүрүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилип, ушу суу транспорт каражаттарынын атайын эрежелери аныкталды.
ошол коомдук пляждан тышкаркы жерлерде иш алып барышы керек. Жана ошондой эле эки тактуу суу транспорт каражаттарын иш алып барууга тыюу салынды. Мына ушул эрежелерди бузган каражаттарга атайын айыппулдар каралды, 5 000 сомдон 10 000 сомго чейинки. Ошол мыйзамдын алкагында райондук мамлекеттик администрациядан атайын тескерме чыгып комиссия түзүлүп, жеринде техникалык зоналарды аныктап бердик. Район боюнча жалпы 39 техникалык зона аныкталды. Бул коомдук пляждан тышкары эл аз түшкөн жерлерде аныкталды. Ошол жерлерге суу транспорт каражаттары өзлөрүнүн ишмердигин жүргүзүшөт. Ишкерлер туристтерге кызмат көрсөтүүнү дал ушул техникалык аймактардын ичинде гана жүргүзүшү керек. Ал үчүн бардык керектүү жабдыктар менен камсыздалып, коопсуздук эрежелерин толук сактоо талап кылынат. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык-Көл жаңылыктар үчүн Ысык-Көл районунан. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу Каракол мамлекеттик жаратылыш паркы мекемесинде парктар жүрүшү 2025 акциясы болуп, бул акцияда Ильяс Бийбосунов атындагы Каракол педагогикалык колледжинин студенттери Каракол шаарынын жарандары катышып, жаратылыштын тазалыгына өз салымдарын кошуп келишти. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына караштуу Каракол мамлекеттик жаратылыш паркы мекемесинде парктар жүрүшү 2025 акциясы өтүлүүдө. Жылда өтүлүүчү бул жазгы акцияда жаратылышка кайдыгер карабаган жарандар, студенттер, мугалимдер жааматы келип, жөө жүрүш менен парктын аймагындагы таштандыларды чогултууда. Бүгүндө жаратылыш паркыбызда таза парк аттуу акциясын өткөрүп атабыз. Бийбосунов атындагы пед колледждин студенттери менен биргеликте Каракол шаарынын жарандары менен ушу биздин ыктыярчылар менен өзүбүздүн жумушчу топ менен ушу бүгүнкү күнү ушу Каракол жаратылыш паркыбыздын ичиндеги пластик салафанга каршы мындай акция жүргүзүп тазалоо иштерине азыр даярданган турабыз. Мына буюрса ошо бүгүнкү күндө ошо пластик менен салафандын өзүнүн баягы өзү менен жок болушуна бир 450 жыл талап кылынат экен. Ошондуктан биз жашыл из калтыралы деп жаш студенттерге дагы өзлөрүнө кичине мындай тарбия иштерин да жүргүзүп. Салтымы аяка кала тургула, ылдый жагына чыга бергилечи. Ушактан тапшырма беребиз деп атканда, ылдый жагына чыга бергиле. Каракол жаратылыш паркы мекемесинин карамагында 38 000ден ашуун гектар жер камтылган. Бүгүнкү жаратылышты коргоо акциясында 4 зонанын бир бөлүгү, тагыраагы декоративдик бөлүк. Туристтер жылда эс алып кетүүчү жайы тазалоого алынды. Эс алуучулардын көп келиши менен бирге таштандынын дагы көбөйгөнүн байкоого болот. Чогултулган таштандылардын көпчүлүгү желим бөтөлкөлөр, салафан баштыктар, башкача айтканда көп жылдар өтсө дагы чирип жок болбогон заттар. Келген жарандардын баардыгы токойду көбүнчөсү кирдетип кетет да, өзүнөн калган таштандылардын баарын таштап кетишет. Ошо жарандарга кайрылат элем да, ушулар келгенде тазалап кетишсе өзүнүн артын. Токой бүгүнкү эмес, эртеңки эмес, түбөлүккө керек баарыбызга, жаратылышыбыз кооз. Бул жерге биздин студенттер жана биздин коллегалар, коллектив бардыгыбыз. Бул жүрүшкө чыкканыбыздын максаты бул жаратылышка аяр мамиле кылуу, жана таштандыдан арылтуу, жана жалпы эс алуучуларга айтарыбыз, өзүңөрдүн артыңардан таза кармап, өзүбүздүн ушундай жакшы паркыбызды таза кармасак деген ойдобуз. Мындай саамалыктар биздин айлана чөйрөнүн тазарышына зор салымын кошуп, экологиялык жактан жакшы өзгөрүүлөргө алып келүүдө. Бирок кантсе дагы адамдардын жаратылышка болгон муздак мамилеси бүгүнкү күндө дагы актуалдуу маселе бойдон кала берет. Андыктан ар бир жаран табиятка аяр мамиле кылууну өзүнөн баштоо учурдун талабы. Айпери Эрмекова, Айбек Турдакунов, Ысык-Көл жаңылыктары. 2012 жылдан тарта өлкөдө энелер күнү май айынын 3-чү жекшембисинде белгиленип келет. Быйылда бул датага арналган иш-чаралар жерлерде өткөрүлүп жатат. Түп районуна караштуу Балбай айыл аймагында баатыр энелерге сый көрсөтүлүп, майрамдык иш-чара уюштурулду. Теманын уландысы кесиптешимдин сюжетинде. Балбай айыл аймагынын карамагындагы айылдардан чакырылган энелер көп балалуу ар тармакта үзүрлүү эмгектенип келген кесип ээлери. Өз малында, коомчулукта кайсы гана тармак болбосун үлгүлүү иштеп, эмгеги элге сиңген энелердин даректерине жакшы сөздөр жолдонуп, куттуктоолор айтылды. Балбай айылы 9 айылдан турат. 9 айылдан апаларыбызды, эжелерибизди, ошо калкка эмгеги сиңген кадырлуу апаларыбызды чакырып, күндө тайзым кылсак дагы жарашат. Энелерибиз, апаларыбыз бар болсун. Ушундай төрдүн көркү болуп, өсүп келаткан буундарга, жаштарга акыл насаатын айтып жүрө беришине тилектешмин. Энелерибизди чакырып,
сыйлап жатабыз. Эне деген мээримдүүлүктүн, бакубаттуулуктун, сүйүүнүн символу, ынтымакты сактаган, келечек кийген апаларыбыз аман болсун демекчимин. Жергиликтүү бийлик тарабынан чакырылган апаларга сый тамак уюштурулуп, белектер да берилди. Алардын алды 10дон ашуун бала тарбиялап келсе, айрымдары агартуу тармагында өзүрлүү эмгек жолун улагандарга Балбай айыл аймагы тарабынан төш белгилер ыйгарылды. Жалпы энелердин бүгүнкү майрамы менен куттуктаймын. Ошо айыл өкмөтүнүн башчысы жыл сайын ушинтип энелердин эмгегин баалап, коноктоп өзлөрүнүн сыйлыктарын берип турат. Бүгүн дагы ушундай майрамды кечеде отурабыз. Иштери алдыга жүрүп, ден соолуктарды болуп аман жүрсүн. Эл үчүн кызмат кылсын. Ар жылы мындай самалыктын уюштурулушуна ыраазы болгон элеттик апаларга бул күнү айылдык маданият кызматкерлери тарабынан концерттик программа тартууланды. Үйдө коломтонун отун тутандырып, коомчулукта мырзалардан кем калышпай өз салымын кошкон апалардын кадыры бул жолу да бийик даңазаланды. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Майдина Бакирова, Түп району. Дуан аймагында энелер майрамы али күнгө чейин уланууда. Тоң аймагында өткөн майрамдык маанайда райондогу 100дөн ашык эне сыйланды. Иш-чарада энелердин коомдогу орду, бала тарбиялоодогу эмгектери баса белгиленди. Коомдун өнүгүшүнө, өлкөнүн өркүндөп өсүшүнө өзүнүн салымын кошкон апаларга кам көрө мамлекеттин социалдык саясатынын эң маанилүү артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналууда. Аймактагы энелерге сый тамак уюштурулуп, ар бирине белектер берилди. Тоң районундагы 20 000 эненин ичинен 675 баатыр эне, бүгүнкү күндө 936 көп балалуу эне даңкы медалы менен сыйланышкан. Энелер көбөйсүн, энелердин ден соолугу чың болуп, ар дайым өмүрлөрү узун болуп, ушундай бакытты таалайлуу, жакшы бакубат жашоодо жашасын. Энелик бакыттан айырбасын, балдары аман эсен болсун, заманыбыз тынч болсун. Дасторконубуз толтура, балдарыбыздын келечеги кең болсун, энелердин тилеги мындан артык эмне болот? Балдарыбызга Кудай өмүр берсин, ыйман ырыскы берсин. Байрамыбыз аябай ойдогудай, көңүлдөгүдөй өтүп атат. Ушул уюштуруучуларга дагы миң мертебе чоң рахмат. Ушу апалардын баркын, наркын, ушу энелери өссүн, өнсүн, ушул дүйнөдө тынччылык болсун, дүйнөнү бекем кармап турган эне деп, энени сыйлагандыгы үчүн администрацияга, баарына, уюштуруучулардын баарына миң мертебе рахматымды айтамын. Балыкчы шаарында шаардык билим берүү бөлүмү жана балыкчы шаардык кесиптик бирлиги мугалимдер жана тарбиячылар арасында энелер күнүнө карата эне мыкты педагог, эне мыкты тарбиячы аттуу конкурс уюштурушту. Кененирээк кабарчынын сюжетинде. Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнүн карамагында 13 мектеп жана 19 бала бакча бар. Билим берүү бөлүмү жана балыкчы шаардык кесиптик бирлиги энелер күнүнө карата эне мыкты педагог, мыкты тарбиячы аттуу каруу сынагын өткөрүштү. Ар бир сабагын ачык сабакка даярдалгандай директор, завуч отурат деп элестеткен эме менен өтүш керек дегенди үйрөткөн. Энелер күнүнө карата кароо сынак уюштурулду. Бул эң негизги кароо сынактын негизги максаты жаш мугалимдердин, тарбиячылардын чыгармачылыктарын көтөрүү максатында болуп атат. Мынакей мында жаш мугалимдер акыркы 10 жылда ушул мектепте биздин катарыбызда толуктап келет. Эң негизгиси бул энелерди коргоо күнүнө карата жаштар арасында конкурс уюштурулуп, алардан демилгесин көтөрүү, ушул жаштарды мектепке тартуу, чыгармачылыктарын өнүктүрүүдө колдоо көрсөтөбүз. Бул жаштар акыркы 10 жылда жаштар биздин келечегибиз. Конкурска 25 жаштан 35 жашка чейинки мугалимдер, тарбиячылар катышышты. Иш-чаранын максаты жаш мугалимдерге дем берүү, энелерди даңктоо болуп саналат. Балыкчы кесиптик бирлиги уюштурган кароо сынакта биринчи орунду жеңип алдым. Уюштуруучуларга, Кундуз Медеткановнага чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай конкурстар көп болсун, мугалимдерге стимул болот деп ишенем. Анан бүгүнкү конкурс жакшы өттү. Катышуучулар, атаандаштар да күчтүү болду. Ошолордун арасынан
биринчи орунду алдым. Чоң рахмат уюштуруучуларга. Конкурстун жобосу келгенде аябай толкундануу болгон. Өзүм да аябай толкунданып, кандай болот экен деген ойлор келген. Бирок жыйынтыгында жакшы жыйынтык менен чыгып атам, биринчи орунду алып атам. Конкурстан уткан таланттуу катышуучуларга акчалай сыйдык, кызыктыруучу белектер жана грамоталар тапшырылды. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Скөл жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан. Сиздер жаңылыктардын кечки топтомуна назар салдыңыздар. Эмки эфирден амандашканча.